Саламатсыздарбы, кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер адаттагыдай эле дагы эгер көрсөтүүсүнө күбө болдусуздар. Анан болсо мен Айгерим Токтоналиева алып барам. Бүгүн биз Түз Оодон Атлант туурасында кеп кылалы деп турабыз. Атайын студиябызга адисти дагы чакырып алганбыз. Дароо эле маектешимди тааныштырып өтсөм, Тилек Нарбаев, Атлант адиси, жана ошондой эле тайцзи, йога, цигун гимнастикалары боюнча инструктор. Ошол эле учурда Артемид клиникасынын адиси да болуп саналат. Саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп эфирибизге келгениңиз үчүн чоң рахмат. Алгачкы эле суроом болсун, деги эле ушу Атлант деген эмне, кайсыл жерде жайгашкан, кандай кызмат аткарат, функциясы, өзүнүн ошол туурасында кенен маалымат берип өтсөңүз. Атлант деген атайын моделден көрсөтүп берейин. Атлант деген бул баштын астындагы жайгашкан моюн омурткасы, эң биринчи моюн омуртка болуп эсептелинет. Бул омурткалардын эң биринчиси да баш менен байланышкан болуп турат. Бул омуртка башка дагы таасир этиши мүмкүн. Бул омурткадан омуртка тутуму да байланышып турат да. Кайсыл учурда козголот ушул деги эле Атлант? Атлант омурткасы бала төрөлүп аткан кезде эле козголушу мүмкүн да. Билебиз, баарыбыз билгендей эле, бала төрөлүп атканда моюн омурткалары, анан булчуңдары жумшак болот да. Ошол учурда ар түрдүү техникалар колдонушу мүмкүн. Же оор төрөт болуп атканда дагы мойнунан кармап, тартып, же бурашы мүмкүн да. Ошол учурда омуртка жылып кетиши мүмкүн. Же козголуп калышы мүмкүн. Эгерде ошондой козголуп кала турган болсо, ошондой кыйшыйып кала турган болсо, аны түздөөгө мүмкүнбү деги эле? Ооба. Атлант козголуп биринчи симптомдорун айтып берейин. Атлант эгер козголуп калса, Атлант деген бул омуртка, бул жерден Атланттан моюндун эки капталынан моюн артериясы кирет башка. Анан моюндун алды жагынан дагы эки артерия кирет. Уйку артериясы деп коет. Экөө тең акырында Атлант менен биригип башка кирет да, башка кан айланып жүргүзөт. Бул кандай ооруларга алып келиши мүмкүн? Биринчи эле Атлант ордунан жылып кетсе, кан тамыр, анан мунун жанында өткөн нерв тамырлар кысылышы мүмкүн да. Баш ооруларга алып келиши мүмкүн. Биз билген мигрень, внутричерепное давление деп коет, баштын ичиндеги басым көтөрүлүшү мүмкүн. Кан басымдын жогорулашы же төмөндөшү да мүмкүн. Бул жерде көрүп тургандай, кулакка дагы таасир бериши мүмкүн, көздөргө дагы таасир бериши мүмкүн, кээде жаактарга дагы таасир бериши мүмкүн. Экинчиден алганда, эгер биринчи моюн омуртка жылып кетсе, кийинки омурткалар ошого жараша ордунан жылып калышы мүмкүн. Белге чейин таасир бериши мүмкүн да. Түшүнүктүү. Ал эми бүгүнкү күндө ошо интернет булактарында менче көрүп жаткан көрөрмандар да кошулса керек. Аябагандай кызуу талкуу жүрүп жатат. Ошо Атлант менен эле көптөгөн илдеттерди бир эле жолу түздөтүп туруп, анан айыктырып алса болот деп, жана айрымдары бул таптакыр мүмкүн эмес, чындыкка кошпогон нерсе деп дагы кызуу талкуулап атпайбы? Ушул жөнүндө пикириңизди берип өтсөңүз деги эле. Кайсыл ооруларды ушу бир эле түздөтүп туруп эле дарыбаса болот? Чын эле ушуга мүмкүнбү? Ооба, мүмкүн. Биз көп эле практика жүзүндө көрүп келатабыз. Көбүнчө бизге кайрылгандар баш оорулар, мигрень, ошол эле давление, же уйкусуздук, хроническая усталость деп коет, алсыроо. Ошолор менен көп кайрылышат да. Ошол учурда көпчүлүк, мисалы, келген учурлардын бир 80%-inde биринчи жасаганда эле жакшы жардам берет да. Ал мисалы организмге жараша, адамдын организмине жараша да. Оору, мисалы мигрень оорусун алалы. Мигрень оорусу көпчүлүк адамдаркы төрөлгөндөн, жаш кезинен эле башталышы мүмкүн да. 20-30 жылдан бери баш ооруп келгендер болот. Алардыкы биринчи түздөгөндө бир аз жеңилдеп башталат. Бирок сөзсүз кийинки кайталап кайра контрольный деп коет, ошолорго келип көрсөтүп туруш керек да. Анан кошумча массаж дагы керек болуп калат. Анан биз көбүнчө гимнастика, Атлант түздөгөндөн гимнастика көрсөтүп беребиз. Ошол оңдолгон омуртка, кармап турган булчуңдар кайра башынан перестройка болот да. Ошолорду гимнастика менен кайра чыңап коюш керек да. Ошолорду биз көрсөтөбүз. Ошол учурда
барып бир ай, 2 ай же 3 айда уже мигрень жакшы боло баштайт да. Баш оорусу жаңы башталып 1 ай же 3 ай мурун башталгандар болсо, анда жасаганда дароо эле баш оорусу кое берет да. Давлениясы жогору болгондор мисалы жаңы эле башталган болсо, алардыкы дагы бат эле эффект боло баштайт. Мурунтан көп жылдан бери андан башка кошумча дагы хронический оорулар болгон болсо, аларга жайыраак жардам бере баштайт да. Ошондой жолдор болот. Анан бизге мигрень, внутричерепное давление, баш оорулар, кээде баштын ичиндеги шум деп коет, шум в голове, же кулактагы шум, чуу, ошолор да жаңы башталган стадияда келишсе, аларга да жардам берген учурлар болот да. Анан экинчиден, жана айтып өткөндөй, биринчи омуртка ордунан козголсо, калган омуртка тутумуна таасир берет да. Эгер мойнунда грыжа же протрузия бар болсо, алардын дагы себеби ушул атланттан болуп калышы мүмкүн да. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дабагер көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Бүгүн биз Атлант туурасында кеп кылып атабыз. Эгер да кызыккан болсоңуз, төмөндө экранда көрсөтүлгөн номерге WhatsApp жайгашкан, туташтырылган. Ошол жака сиз өзүңүздүн сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. 0507 050 жана 013 сандарын терип WhatsApp'тан дагы суроолорду узатып турсаңыз болот. Ал эми Атлантты кантип түздөйт дегиле, сиз азыр көрсөтүп бере аласызбы? Мына муляждан дейле кол менен эле түздөйсүздөрбү же аппарат керекпи атайын? Жок, Атлантты өзүнүн атайын Швейцарияда негизделген аппараты болот. Бул 20-25 жыл мурун эле негизделген методика. Кыргызстанга келгенде 5-6 жыл болуп калды. Бул методика мындайча болот. Атлант менен, бул Атлант болсо, Атлант менен башты кармап турган кыска булчуңдар болот. Анын ичинде тарамыш, связка деп коет. Ошолор болот да. Аларды атайын өзүнүн аппараты болот, вибрациялык, вибрационный воздействие деп коет. Вибрациясы менен ошол булчуңдарды бошотот да. Аны кол менен, бармак менен басып, ошончолук тездикте кылыш кыйын да, андай жасай албайт. Ошон үчүн өзүнүн аппараты менен Атлантты кармап турган булчуңду бошотобуз. Атлант ошондо өзүнүн ордуна, ошондой баштын астында чукурчасы болот, ошол ордуна келип калыш керек да. Кээ бир адамдардыкы бир жолу жасаганда эле ошол кармап турган булчуңдар бошошу мүмкүн. Кээ бир аябай тарамыш адамдар болот, алардыкы бир 2 же 3 жолу жасаганда анан ордуна келет да. Эгер Атлант ордуна келсе, жана биз айтып аткан кан тамыр, нерв тамыр, кээ бир учурларда жүлүнү да кысылып калышы мүмкүн. Ошолор өзүнүн тешигине келип, башка жакшы кан айлануу жүрүп калат да. Ошол менен таасир берет. Бул атайын өзүнүн вибрационный аппарат менен жасалат да. Түшүнүктүү. Ал эми бул Атлантты бардык эле инсандар жасата берсе болобу? Жашка чектөө барбы? Канча жаштан канча жашка чейинки курактагы жарандар кайрылса болот жана кайсыл илдеттерге каршы көрсөтмөлөр бар? Орусча айтканда показания же противопоказания деп коет. Ошол кайсыларга жасалат? Мисалы, жаш курагын айта турган болсок, эгер бала төрөлүп атканда оор төрөт болгон болсо, кыйналып төрөлгөн болсо, анан башында суу пайда болуп, башы чоңойгон болсо, анда 1 айдын же 2 айдын ичинде жасатса болот да. Эгер жакшы эле төрөлүп, 1 жаштан кийин башталган болсо, анда 1 жаштан жогору жасалат Атлант. Улуу жаштагыларга 55-60, кээде жасап атабыз 70-80 жаштагылар жасаса болот да. Анан кимдерге жасалбайт? Боюнда бар апаларга жасалбайт. Эгер ким острый бир оору менен ооруп аткан болсо, аларга жасалбайт. Грипп болуп аткан болсо, же бир кандайдыр бир курч оору менен ооруп аткан учурда жасалбайт. Ал бүткөндөн кийин жасаса болот. Анан мойын омурткада операция жасалып, мисалы темир койдурган болсо, же бел омурткаларга имплант деп коет, темир коюшат. Ошолорго жасалбайт. Анан алкогольное состояние, ошолорго жасалбайт. Түшүнүктүү. Ал эми жогоруда бул методду ошо чет элден келген деп дагы кабадыңызбы? Анан учурда Атлант түздөйм деген дагы адистер көбөйүп кетпеди? Анан кийин деги эле сиздер бул нерсени кантип үйрөнгөнсүздөр, атайын билим алгансыздарбы, тастыктамаңыздар барбы? Себеп дегенде көрөрмандарга дагы бул нерсе кызык да.
ооба, биз Москвада атайын Атлант адиси болот. Негизги адис Смоляков деп коет. Смоляков биринчи Швейцариядан үйрөнгөн. Анан өзүнүн школасын Москвада ачканда биз ошол кишиден үйрөнгөнбүз да. Бул атайын контракттын негизинде ишке ашат. Себеби буну ойлоп тапкан адам бул жанагы ойлоп тапкан өзүнүн патенти болот да. Ошол киши сөзсүз ал патентти бирөөгө бериш үчүн контракт менен иштейт. Ошол сыяктуу ошол метод менен иштейбиз да. Контракт менен иштейбиз. Демек, атайын келишим түзүп алгансыздар. Келишим менен жасалат. Түшүнүктүү. Ал эми дарегиңиздер кайсыл жерде, ошол туурасында да маалымат берсе өтсөңүздөр, эмне деген клиникада, кайсыл жакта кабыл аласыздар, эгерде балким көрөрмандардын арасында барып түздөтөм дегендер болсо? Биздин дарек Бишкек шаарында Абая көчөсү 58/1 же /1 Артемид клиникасында иштейбиз. Түшүнүктүү. Артемид клиникасы ошондо бир гана Атлант түздө менен алектенеби же андан сырткары да кызматтар барбы? Андан сырткары да башка кызматтар бар. Стоматология, педиатрия, башка бөлүмдөр да бар. Анын ичинде Атлант дагы, анан массаж дагы жүрөт да. Түшүнүктүү. Анан укалоо деп калбадыңызбы дегиле, ушул артрит Атлантты укалоо жолу менен дагы айыктырса болобу? Же бул жөн эле кошумча болуп? Эгер Атлантты карап көрүш керек, эгер адамдын Атланты өтө грубо деп коет, катуу жылган болсо, анда массаж менен бир аз жардам берсе болот. А эгер Атлант аз эле жылган болсо, кичине, анда массаж менен жардам берсе болот. Бирок толук бошобой калат да. Ичиндеги кармап турган связка жанагы тарамыш, ал кол менен басканга бошобойт. Аны өтө өзүнүн аппараты менен точкасына басканда анан кой берет да. Бирок Атланттан кийин массаж эң жакшы болот. Жана гимнастика, өзүнүн гимнастикаларын жасаш керек да. Түшүнүктүү. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эгерде кызыктырган суроолор болсо, төмөндө көрсөтүлгөн экранга WhatsApp аркылуу жазып калтырып койсоңуздар болот. Атлант түздөө туурасында кеп кылып жатабыз, дагы көрсөтүсүндө. Мынакей айтып калбадыкпы? Ымыркайларда дагы ушу төрөлгөн кезде Атлант кыйшайып калышы мүмкүн деп, анан бирок бул көбүн эсе байкалбай жүрө берсе керек, себептенде кичинекей болсо кантип байкашат дейсиз, кантип байкаса болот дейли ушу Атлант кыйшайып калгандыгын наристелерде? Наристелер, эгер жаңы төрөлгөн наристелерде чын эле катуу жылып кеткен болсо, анда ал көп ыйлашы мүмкүн. Анан эне баланы эмгизип атканда бир тарапка жаткызганда ыйлабашы мүмкүн, экинчи тарапка жаткызганда ыйлашы мүмкүн. Бул деген Атлант кайсы тарабынан жылып кеткен жана кайсы нервти, кан тамырды кысып атат. Ошонун да белгисин бериши мүмкүн да. Анан наристелер жөнүндө айтып кетсек, жана мен айткандай, наристелерде төрөлүп аткан учурда эгер Атлант жылып кеткен болсо, жанагы ДЦП деп коет, ошол ооруга да алып келиши мүмкүн да. Бирок ал ДЦПнын дагы башка бир себептери эненин курсагында энеси грипп же башка инфекция оорулар менен ооруган болсо, анда дагы ДЦПга алып келиши мүмкүн. Ошого эле кошумча Атланттан да көп кысылган болсо, ал дагы ошол ооруга алып келиши мүмкүн да. Бирок бул негизги себеби деп айтылбайт. Экинчи бир кесепети, последствия. Моюнда кривошея деп коет, моюну кыйшак болушу мүмкүн да. Анан сколиоз. Сколиоздун дагы көбүнчө себептери белгисиз. Негизги себептердин бирөө ошол Атлант деп айтсак болот. Себеби Атлант омуртка эгер ордунан жылып калган болсо, анда баштын турушу дагы бир аз жылат да ордунан. Аны биз бир тараптан информация алып атканда башты түз кармашыбыз керек да. Ошондо биз башты түздөйбүз да, а моюнду кыйшайтабыз. Ошондо кривошеяга алып келиши мүмкүн да. Анан сколиозго да алып келиши мүмкүн. Түшүнүктүү. Айырмасын кантип билсек болот ушу моюну кыйшайып аткандын жана Атлант экендигин? Аны атайын адистер, Атлант адистери алып келгенде биз кармап, жана биз айтып аткан булчуңдарды же тарамышты кармап көрөбүз. Бир жагынан спазм болушу мүмкүн, экинчи жагы бош болушу мүмкүн. Ошондо билинет да. Кайсы тарабынан көбүрөөк жылган болсо, ошол тарабын кармаганда булчуңдар тырышып же түйүлүп турган болот да.
Аны басканда же массаж менен кылганда бошобойт да. Атайын өзүнүн аппараты менен кылганда анан бошойт да. Ошол булчуңдардын абалы менен билебиз да. А кээ бирлердики башы бир жакка, мисалы адам сүрөткө түшкөндө башы бир жакка тартылып калышы мүмкүн да. Сол бети же оң бети көбүрөөк түшүп калат да сүрөткө. Ошондон билсе болот. Кээ бирлердин сөөгүнүн өсүшү дагы бир жагы чоңураак, бир жагы кичине болушу мүмкүн. Ошол белгилери. Эгер сколиоз пайда болгон болсо, ийне бир жагы өйдөрөөк, бир жагы ылдыйраак. Анан жан башка да бериши мүмкүн да мындайынан. Эгер омурткада сколиоз пайда болгон болсо, анда жан башка дагы салмак бир тарапка көбүрөөк келет. Ошол менен биз тизелерге да көбүрөөк салмак же жүк алып келет да. Тизе артроз ооруларына да алып келиши мүмкүн. Ушул жактан структура аркылуу буттардын булт муундарына да таасир бериши мүмкүн да. Атланттан. Кокустук болуп артроз илдетине чалдыккандар болсо, демек түздөтүп көрсө балким атлантты айыгып кетиши да мүмкүн экен да? Айыгып кетиши мүмкүн. Биринчи, эгер атлантты түздөгөндөн кийин омуртка тутуму ушул атлантка жараша өзүнүн ордуна келе баштайт да. Анан жан баш сөзсүз атланттан кийин эгер бутунда артроз бар болсо, андан кийин массаж, анан гимнастика жасатыш керек да. Ошол гимнастика аркылуу, анан массаж аркылуу көбүрөөк жардам бере алабыз. Түшүнүктүү. Бизде угармандардан келген суроолор бар экен. Аягы 8366 номери жазып калыптыр. Саламатсыңарбы? Дарыланууга канча каражат кетет? Ар бир көрүнгөнгө канча аласыздар деп сураган экен. Баасы туурасында. Баасы туурасында айтып кетсек, биринчи консультацияга келишет, приемга. Атлантты текшерип көрөбүз. Консультация, атлантты текшерүү 300 сом болот. Эгер атлантта нарушение бар болсо, биз эгер ошону тапсак, анда атлантты түздөтүү, аппарат менен түздөтүү 15 000 сом турат. Бул бир жолу төлөнөт. Андан кийинки эгер контрольный жасалып кала турган болсо, же кийин кокустуктан атлант дагы жылып кеткен болсо, анда келип акысыз кайра түздөтүп кетсе болот да. Бул мөөнөтсүз болот. Мисалы 6 айдан кийин же 2 жылдан кийинби келип кайра түздөтүп кетсе болот да. Эгер кошумча массаж жасата турган болсо, ал 500 сомдон болот массаждар. Ошонун ичинде эле биз ар бир адамга индивидуальный гимнастикаларды көрсөтүп беребиз. Мисалы артроз менен келсе, тизе гимнастикаларын. Белинде грыжа менен келсе, анда бел гимнастикаларын. Моюнда грыжа болсо, анда моюнда гимнастикаларын көрсөтүп беребиз да. Ошол менен комплексный кылганда адамга жакшы жардам болот. Анан көп эле ойлошот, атлантты түздөтүп эле анан эчтеке кылбай эле ошо жакшы болсо болот экен депчи. Бул туура эмес. Атлантты түздөгөндөн кийин биз организмдин жакшы болушуна шарт түзүп берип атабыз да. Андан кийин сөзсүз восстановительный массаж деп коет. Массаж, анан гимнастика алса ошол толугураак результат болот да. Толук болот. Комплекстүү түрдө болот да. Ошол дарылануунун бардыгы, укалоонун бардыгы деле сиздердин дарегиңиздерде, сиздердин клиникаңыздарда жүргүзүлөт да ошондо, э? Ооба. Биздин даректе келишет, ошол жерден жүргүзүлөт. Анан биз региондорго да чыгып калабыз. Мисалы азыр көбүнчө Ош регион менен Жалал Абад регионуна бир айда бир жолу биз ошол жакта кабыл алабыз. Ал жакта бир жумадай лечение жүрөт. Анан кайра Бишкекте улантабыз да. Айдын кайсыл учурларында барып турасыздар эми түштүк тарапка? Түштүк тарапка биз көбүнчө айдын башында барабыз. 10 числого чейин барабыз. 1-ден 10 числого чейин болобуз. Түшүнүктүү. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Атлант түздөө туурасында дабагер көрсөтүүсүндө түз ободо кеп кылып жатабыз. Эгерде кызыккан болсоңуздар, экранда көрсөтүлгөн телефон номерге WhatsApp аркылуу сурооңуздарды дагы жазып калтырып койсоңуздар, бизден Адис жооп берет. Ал эми бүгүн эфирде болсо Тилек Нарбаев болууда, Атлант Адиси жана тайци, йога, цигун гимнастикаларынын инструктору, ошондой эле Артемид клиникасынын Адиси деп дагы айтсак болот. Дегиле Тилек мырза айтып өтсөңүз, мына жогоруда сиздер айтпадыңыздар, ушу төрөттөн көбүнчөсүн баягы
атлант кыйшайып калат экен деп жанан илгери ата бабаларды карай турган болсок энелерибизди баягы боз үйдүн ичинде тургузуп алып төрөткөн эмеспи. Азыркы тапта көбүнчөсүн отургузуп алып төрөтүп атышпайбы? Анан бул дагы кандайдыр бир таасир этиши мүмкүнбү? Ооба, сөзсүз. Ушул жөнүндө дагы биз көп айтып келебиз энелерибизге, апаларыбызга. Ошо илгери туруп төрөшкөн экен да биздин апаларыбыз. Ошол туруп төрөгөндүн бир чоң пайдасы бала өзүнүн салмагы менен төрөлөт да, өзүнүн салмагы менен ылдый түшүп төрөлөт. Азыркы методика боюнча көбүнчө горизонтально столго жаткызышат. Горизонтально учурунда баланын салмагы ылдый болбойт да, ортодо туруп калат дагы, төрөлүшү көпчүлүк учурда кыйыныраак болуп калат да. Ошол дагы бир факторлордун бири болот көбүнчө. Европада мисалы азыр көбүнчө төрөт үйлөрүндө атайын остеопат деп коет, жанагы омуртка караган адистер төрөлгөндөн кийин баланы текшерип турушат экен да, омурткасын. Эгер омурткасында жылган болсо, аны башын деле ордуна коюп коюшат экен. Себеби ал көп нерсеге таасир бериши мүмкүн да. Азыр бизге мына жаш балдардан задержка развития речи деп сүйлөөсү кеч болуп атат деп келишет. Ошонун дагы бирден бир себебин карасак, ошол моюн омурткасында кысылуу пайда болгон болот да. Көбүнчө сколиоз менен келишип атат. Сколиоздун дагы бирден бир себеби да болуп калышы мүмкүн да ошол атланттан. Түшүнүктүү. Дагы угарманыбыздан келген суроолор бар экен, көрөрмандардан. Аягы 2910 номеринен келиптир. Саламатсыздарбы? Мен 5 жылдан бери тизенин артыруусунан кыйналып келе жатам. Акыркы 2 айдан бери такыр эле араң басып калдым. Жардам бере аласыздарбы деп сураган экен. Ооба, жардам берсе болот. Биринчи карап көрүш керек. Жашы канчада, курак жашы, канча жылдан бери ооруйт, канча жыл болду. Ошону карап көрүш керек да. Бирок кандай болгон учурда деле, эгер массаж алып, гимнастика кылса, жакшы болгон учурлар көп болот да. Артроз деп азыр аябай көп жаштарда да болуп калды. Мисалы, улуу жаштагылар көбүнчө блокада деп коет, укол сайдырып алышат да. Ал убактылуу болот көбүнчө. Биз көбүнчө ошол сунуштайбыз, массаж, анан гимнастика. Ошол менен жакшы болсо болот да. Түшүнүктүү. Ал эми жогоруда айтып калбадыңызбы, омуртка кыйшайып калышы да мүмкүн депчи, анан түздөшөт чет мамлекетте депчи, анан адамдардын негизинен эле 99%-ында ошол омуртка кыйшыгы бар экендиги далилденип келет. Бирок ошол эле учурда томография дагы бул нерсени толук ачып бере албайт деп да айтып келишет да. Сиздер ушу диагностика жагына кантип аныктайсыздар дейли ошо кыйшайып калгандыгын? Диагностика бир нече түргө бөлүнөт. Атланттын жылып кеткени же омуртканын жылып кеткенин МРТ деп коет, магнитно-резонансный томография менен көрсө болот. Ооба. Компьютерная томография деп коет, андан көрсө болот. Кээ бир учурларда УЗИ, атайын өзүнүн УЗИ болот, компьютерный УЗИ, ошол менен көрсө болот. Бирок ушул көрсөткүчтөрдүн ичинен көбүнчө кармап көргөн, жанагы биз айтып аткан спазмированный, түйүлүп турган булчуңду кармап көргөн көбүрөөк информация берет да. Информативность жагынан караганда кармап көргөн көбүрөөк бизге информация берет. Томографияга түшкөндө атлантты тартыш үчүн өзүнүн атайын бир положение, бир абалга туруш керек да. Бала түшүп аткан адам түз карап турабы же бир жакты кичине карайып калып жылып кетеби башы, ошол дагы туура эмес информация берип коюшу мүмкүн да. Ошол учурда. Ошон үчүн көбүрөөк информацияны кармап көргөндө билинет да. Жасагандан кийин кайра ошол булчуңду текшеребиз. Экөө тең эгер ордуна келген болсо, бул билинет кармаганда. Бул бизге көбүрөөк информация берет да. Анан алган адам өзү дагы сезет. Кысылган жери кандай болду, бошогондон кийин кандай болду. Бул дагы информация да. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин WhatsApp экранда көрсөтүлгөн номерге чалбаңыздар, сураныч болгону WhatsApp аркылуу SMS жазып койсоңуздар, биз жооп алып бергенге аракет кылабыз. Аягы 20-21 менен бүткөн абонент, саламатсыздарбы, грыжаны да карайсыздарбы деп суроо узаткан экен. Ооба, карайбыз. Эгер грыжа моюнда болуп турган болсо, атлант текшерип көрөбүз.
эгер атланты катуу жылган болсо, анда атлант процедурасы жасалат. Эгер атланттан эмес травмадан болгон болсо, анда массаж менен гимнастика болуп жасалат. Эгер белинде болгон болсо, ошол эле методика боюнча атлантты карап көрөбүз. Биринчи атлант түзүлөт, анан кийин массаж гимнастика менен жасайбыз. Түшүнүктүү. Дары кеңиздерди дагы сурагандар абдан көп болуп атат. Ошол туурасында да маалымат берип койсоңуздар, орус тилинде дагы дары кеңизди сурашыптыр. Экран аркылуу да жазылып турат. Биздин дарек Бишкек шаары, Абая 58/1 Артемид клиникасы. Түшүнүктүү. Жакынкы убакыттарда дагы кандай пландарды коюп атасыздар? Балким региондордо башка дагы аймактарда бар да кызыккандар же болбосо бул Борбор калаага келе албай суранычтар боюнча суранычтар болсо башка региондорго дагы барасыздарбы? Азыр биз бир гана Ош түштүк региондорго эле барып атабыз. Бирок планда бар, келечекте ар бир региондорго барганга аракет кылабыз. Анын үчүн биз атайын уюштуруп ал жака анан барабыз да. Наристелердин көпчүлүк учурда жогоруда айтпадыңызбы, омурткалары кыйшайып кеткендиги, билинбей калат депчи, анан билинбей калып, эгерде ушу атлантты убагында түздөтпөй кала турган болсо, кандай коркунучтар пайда болушу мүмкүн жарандарда? Сиз жогоруда айтып атпайсызбы, беттери кыйшайып калат депчи, андан сырткары да кандай аябагы кандай чоң коопсуздук бар? Мисалы, бизде азыр өспүрүм балдар же жаш балдарда эпилепсия деп коет, талма оорусу. Көп кайрылышат да. Ошолорду да эгер карап көрсөк, көбүнчө ошо атланттан нарушение биз көрөбүз да, козголгон жерин. Ошол боюнча көп кайрылышат. Эпилепсия дагы бул өтө оор оорулардын бири болот. Бизде 2-3 жолу болгон. Өспүрүм балдардан атлантты жасаганбыз. Алар бир 5 ай, 6 айдын ичинде жакшы болуп башташканда, кайталанбай калганда жанагы. Түшүнүктүү. Адышканын тиешеси барбы дейт атлантка? Аягы 83-66 деми кызылып, дем ала албай калуунун дагы атлантка тиешеси барбы? Адышканын омурткага тиешеси бар. Көкүрөк омуртканын 1-2 омурткалары өпкөгө, анан жүрөккө берген нервтер кетет да. Эгер омурткасында дал ортосунда остеохондроз болсо, ал адышкага дагы таасир бериши мүмкүн. Экинчиси бул жүрөктөн дагы болушу мүмкүн да. Атланттын түздөн түз таасири жок, бирок атлант омурткага таасири болгон үчүн адышкага дагы таасир берип калат да. Түшүнүктүү. Аягы 72-47 менен бүткөн дагы абоненттен суроо келди. Саламатсыңарбы? Менин балам 30-га чыгып калды дейт. Жан баштан жакшы бүгүлбөй дейт. Бир буту да кыскараак ушуну көрсөтсө болобу дейт сиздерге. Болот. Консультацияга келиш керек. Биз карап көрөбүз. Анан бир жыйынтыкка келебиз да. Негизи айыктырса болобу мындай илдеттерди? Айыктыра аласыздарбы? Диагнозун көрүш керек. Кандай диагноз менен? Кокс-артроз деп коет мисалы. Бул тугасы болот көбүнчө эле. Төрөлгөндө эле бир сустав же бир мууну жакшы жетилип өспөй калат да. Анан ал жан башка таасир бере баштайт. Же бир буту кыска болуп калышы мүмкүн, же бүгүлбөй калышы мүмкүн. Эгер артроз болгон болсо, анда жардам беребиз. Анда массаж, гимнастика, ошол методикалар менен жасайбыз да. Түшүнүктүү. Ал эми бүгүнкү күндө ушу атлантты үйрөткөндөр да көп болуп калбадыбы? Сиздер окутуу курстарыңыздар барбы Артемид клиникасында? Эгерде кандайдыр бир региондордон келип үйрөнүп кетет элем, ошол жакта адамдарды айыктырат элем дей турган болсо, жардам бере аласыздарбы? Жок, биз үйрөткөнгө укугубуз жок. Бизге үйрөткөн окутуучубуз гана үйрөтө алат. Ал Москвада. Эгер үйрөнөм дегендер болсо, ошол киши менен байланышып, анан үйрөнсө болот да. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо бар экен, ошону окуйлук. Кабыл алууңуздар ар күнү элеби, кайсы күндөрү барса кабыл аласыздар деген суроо экен. 83-66 абоненти. Биздин кабыл алуубуз жумасына 6 күн болот. Эртең менки саат 9:30-дан 5:30-га чейин кабыл алабыз.
бизде көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жазса, ошол жерден запись болот. Убакыт, режим работы да чыгат. Ошол жерден жазылса болот да. Жазылбай туруп барсачы эгерде? Жазылбай туруп келсе деле болот. Жазылгандар болсо, анда өзүнүн кезеги менен кирсе болот да. Эртерээк кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Давагер көрсөтүүсү менен биргеликте эле Атлант түздөө боюнча маекте күбө болдуңуздар. Ал эми студиябызда болсо Тилек Нарбаев болду. Атлант адиси жана тайцы, йога, цигун, гимнастикалардын инструктору, ошондой эле Артемид клиникасынын адиси. Эгерде кызыккан болсоңуздар 0507 050 013 номерине WhatsApp аркылуу дагы эфирден сырткары дагы суроолоруңузду узатып, кенен маалымат алып алсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.